шамал келеді. Бұл жылу шамал жерамызса. Жылу шамалан келеді. Бұл мөмө жемішті пішірғанға алдыға сүреді екен да. Шамал Өзбекстаннан келеді жылу ағым. Өзбекстаннан кечкөрүн ысык аба келеді. Кечеси дагы күндүзгү дегенде бұл жерде ысык болот да. Ысык болот. Ошону негизде бұл жерде мен ойлойм эрте пышат деп ойлойм. Ошон үчүн бұл жерде бүгүн ишке чыкты. Ушу Бүргөндү өрөөнүндө эң бир таштуу жерлер өзүңүздөр көрүп жатсаңар, таш. Ошону негизде биз эрте бышырганга аракеттенип атабыз, Кудай кааласа. Толбой ака жанагы суроо, мына Лелек, Шамалдысай, Араван, Төө моюндар айтат да, биз биринчи деп айтат. Биз бул каякта биринчи пышат? Бул биринчи сорту биз айылга биз эккенбиз дагы. Айылдын ал жагыбыздан беде, бул жагыбыздан беде дагы алгенде шам түшөт эди да. Ошон үчүн бизде 5-6 күн ал жерде аркага сүрүлүп калат эди. Мана быйыл биз курук, таштуу, тургак, шамы жок жерге эгип атабыз. Бу дүйнөдө өзү бардыгы эле биринчи бизбиз дейт. Бирок биринчи биздин мана быйыл эми көрөбүз да, ким кандай. Ким биринчи экенин көрөбүз да быйыл да эсме? Көрөбүз. Мисалы мына эң таштуу жерлерди бири, кургак жерлерди бири. Күндүзү күн ысык болот, кечеси менен Өзбекстандан жылуу агым келет да, жылуу аба. Кечеси дагы бул жерде күндүзгүдөгүдөй ысык болот. Ошон үчүн мен ойлойм бул жерде биринчилерден болуп Кыргызстанда бызса керек. Бирок мен ойлоймун ушул бардык кыргызстандыктарга береке берсин багына, эрте пышабы, кеч болобу, негизи берекесин берсин. Эң бир туура. Берекеде болот. Мыналар посадкасы канча тигилген? Посадкасы 5-ке 3 эгилген. 5-ке 3. 5-ке 3 эгилген. 5-ке 3 эгилген дагы ошого жараша энди агротехника болот, ошого жараша обрезка болот да. 5-ке 3 эгилген. Мына быйыл апрелде эгилген болсо, мана быйыл мана ушулар толугу менен гүл, мына ушуларчы толугу менен гүл. Апрелде тигилген. Апрелде тигилген, быйыл мана ушу шактарыбыз бардыгы мөмөсүнө кармайт ушуларчы. Ушулар бардыгы. Эгер мөмөсү кармаса, ушул бойдон тек коесуздар же сейриктетесиздер? Я быйылгыга мөмөсүнү терип алгандан кийин обрезка болот да. Мөмөсүнү терип алгандан кийин. Ага чейин тек коебуз. Ушул өзүгө мөмөсүнү жеткизиш үчүн керектүү болгон удобренияларды бересиздер. Мына туугандар, агроном менен маслихатташып сүйлөшүп атабыз. Бул эрте бышат турган өрүктөр Кудай кааласа 25 апрелге бышат деп айтып атат, буйруса. Багуу технологиясы жөнүндө дагы айтып кетсеңиз, ака буну эми эл кантпагат экен деп сурайт, ал үчүн кызык. Айттым го, ошол кандай багышты биринчиден адистердин сөзсүз кеңеши керек. Адистердин кеңеши керек. Бир эле удобренияны бере берсең болбойт. Ошон үчүн буну караштан алдың биз Абдубамын инибиз мына турат. Ошол кандай удобренияны беришине немени түзөп бергенде графикти түзүп берген. Ошол графиктин негизинде берилет. Анда кылбаса болбойт. Сөзсүз айтып жатат. Көчөттү алып келишке, кандай сорт эгишке, ата Русландан сураш керек кеңеши, удобренияга, график түзүлүш керек сөзсүз. Эмнеге дегенде бул көчөттөр өтө назик келет, агротехникасы өтө жакшы каралышы керек. Абдумомунга барып туруп ошого удобренияны агызышты, беришти, сөзсүз графикти түзүш керек. График түзүлбөсө болбойт. Сөзсүз график менен иш алып барыш керек, Качан суу ичет, качан дары бериш керек. Сөзсүз. Ооруларга каршы. Конечно, зыянкечтерге каршы дагы бар. Ошол график түзүп берсе анын ичинде бардыгы бар. Системный түрдө кандай эме беришти өзү түзүп берет. Мисалы, мына 50 сантиметрден ашык кебирлери 1 метрге чейин сүрүлгөн. Ошол туура агротехниканын негизинде болот. Рахмат, Толбой ака. Мына сиздин практик катары сиздин ишиңизди көрүп туруп баа берип атабыз. Менин максатым ушул элге мүмкүн болушунча алып чыгыш. Себеби менин максатым Кыргызстанда ушундай бактар көп болсо, иш орундар түзүлсө деген максатта. Кыргызстанда мындай жерлер көп, жаткан талаалар көп, суусу жок, аракети жок, немеси жок. Эл эмнеден башташ керек мындай бак кылыш үчүн?
bak kılıç için birinci oçorutta hareket gerek. Hareket керек. Andan keyin finansı gerek. Анан финансы